Барыңарга салам, сиздер менен кайрадан Студент Life рубрикасы жана мен Айгерим. Биз дагы эле Борбор калабыздагы жогорку окуу жайлардын жатаканаларына саякат алып жүрөбүз. Мунусунда биз Манас университетинин жатаканаларын сындап көрөлү деп чечтик. Университеттин 3 жатаканасы бар. А блок, Б блок жана G блок деп бөлүнөт экен. А блок эң жаңысы жана жакшысы экен, бирок бул жерден орунду бир гана жакшы окуган студенттерге берилет. Биз азыр А блок жатаканасындабыз. Бул жакта кыздар бөлүгү бар экен, оң жакта жана балдар бөлүгү сол жакта. А бул жакта айтасыз дагы эмне бар комнаталардан башка? Сабак даярдашат балдар, ар бир этажда бар. Азыр биз бөлмөлөрдүн ичине кирип, ичинде эмнелер бар экен, эмнелер жок экенин көрөбүз. Киргенде эле сразу шкафтар бар экен. 6 кишиге бирден өздөрүнүкү купуга бекилет экен. Ал эми сол жагында жуунуучу жерлер. Бул жакта 2 раковина, күзгү, анан душевой кабиналар бар экен. Это туалет. Ошондо 6 кишиге бирден душевой кабина болуп калат экен. Биз азыр 6 кишилик бөлмөгө кирдик. Өзүңүздөр көргөндөй, ар биринин бирден жаткан жери, иштеп окуган жери бар экен. Өздөрүнүн полкалары, стульчиктери. Бул жакта дем проверкалар болот экен го, тазалыкка. Ошо бир күндө бир мал тазалык текшерилет. 15 күндө бирден генеральный уборка жасашат. Ошо комнаталар таза, кыздардын жакшы. Комендантский час ошондо 11ге чейин. 11ге чейин. Андан кийин киргизилбейт. Андан кийин киргизилбейт. Студенттер кечип калса эмне кылышат? Кечип калса, деме жаза алышат. Упайлар иши бир упай, 2 упай көбөйүп кетсе, кийинки жыл жатаканага кире албай калат. Азыр бизге Алтын ай эже 4 кишилик бөлмөлөрдү көрсөтөт. Жүрүңүздөр көрүп келебиз. Бул ошондо 4 адамдык бөлмөлөр экен. Ошондой эле шкафтар, ушундай эле жуунуучу жерлер, ошондой эле туалет. 4 кишиликтерди көбүнчө бүтүрүүчү курстун студенттерине берилет экен. Алар дипломдук ишти жазганга ыңгайлуураак болуш үчүн деп түшүндүрүштү. Жалпысынан бул блокто 680 орун бар. Бул жакта баардык шарттар бар. Ичинде интернет бар. Жатаканада ысык суу, муздак суу чыгат. Атайын ар бир комнатада душ, туалет бар. Жашаганга ыңгайлуу десек болот да, кыскача айтканда. Жакпаган жерлери барбы? Жакпаган жерлерин байкап атып бар жакшы, кышы жылуу, жай салкын. Бул жерде тамак жасаганга болбойт. Анткени бул коопсуздукту сактоо максатында андай тамак жасоого тыюу салынган. Эмнелер бар? Библиотека бар билем биякта. Кафетерий бар. Ылдыйда Компьютерный салон бар. Теннис бар астында. Бильярд да бар экен деп окуган болчумун. Жатакананын ичинде эле студенттердин ыңгайына керектүү болгон баардык шарттар бар экен. Китепкана, буфет, компьютерлик бөлмөлөр жана сабак окуучу бөлмөлөр. Мындай жакшы шарттар болгондон кийин акчасы да жакшы болуш керек деп ойлогонбуз. Бирок андай эмес экен. Биз жалпы бир жылга 15 миң, 16 миң төлөдүк. 2 миң депозит кошулуп 17 миң. Эгер бөлмөдө бир буюмдарын талкалап алсак, ошо депозиттен карап калат. Эгер бир жерин сындырып албасак, кайра кайтарып берет депозитти. Кирлерди атайын А блокто чамашырканасы, кир жуучу жай бар. 1-2 күндөр кыздар үчүн, 3-4, 5-күндөр балдар үчүн жуйт. Ошо күндөр барып жуутурсак. Азыр биз кир жуучу жайга келдик. Бул жактан деген студенттер өздөрүнүн кийимдерин, журкандарын, бет сүлгүлөрүн мындай чоң стиральный машиналарда жууп кетсе болот да. Андан тышкары биротоло кургатып, өтүктөп даяр алып кетишет. Бул жакта кир жуу бекер эмес. 1 килограмм кийимди 25 сомго жууп беришет экен. Бирок эгер деген студенттер кааласа, бир машинаны ижарага алып, анан бир чогуу жууса болот экен. Бир машинага 5 килограмм кийим батат экен. Ошондо бир жуулушу 125 сом болот экен. Эгер кийимдерди өзүнчө килограммда берет турган болсоңор, анда бул жакта аларды сорттоп, түсүнө, кездеменин түрүнө карата сорттоп, өзүнчө мындай чоң кир жуучу машиналарда жуушат экен. А блок башында айткандай эле эң жаңы жана жакшы корпусу. Калган 2 блоктордун абалы кандай болду экен? Азыр болсо биз Б блок жатаканасына келдик. Бул жакта кандай экенин көрүп көрөлү. Б блоктун жатаканасы бизге жагат, шарттары жакшы. Ж блокто же А блокто жашагыңыз келет беле? А блокто жашагым келет болчу. Бул жак арзаныраак деп сурабы? Ооба, арзаныраак. Бул жак 12,5 жылына 12,5 миң ушундай. Бул блоктун дагы кир жуучу жайы, сабак окуган бөлмөсү жана анын жанында эле дайым иштеп турган намазканасы бар экен.
Ал эми 3-чү G блок кадимки көп кабаттуу үйдүн ичинде экен. Бул үйдүн ичинде 40 батир университеттин менчиги болуп, 216 студентке жатакана берилет. Бул жакта кир жуучу жайлар жана сабак окуучу бөлмөлөр сыяктуу ыңгайлар жок. Бирок баары бир студенттер бизге жагат деп билдиришти. Айтсаңыз, эмне үчүн сиз G блок тандадыңыз? Эмнеси жагат, эмнеси жакпайт? Мага биякта баары эле жагат, суу бар, ичинде ванна бар, анан комнаталар кенен болгон үчүн мага жагат. Бул блокко караганда кененирээк э? Бул жакта деген угловой квартира деп коет экен. Бул жактын планировкасы бир аз башкача. Тигил комнатада канча 6 адам жашаган? Бардык жерде 6 адамдан экен э? Сиздер дагы прачечныйды колдонбойсуңарбы? Колдонобуз, дайыма эмес бирок. Кээде эле. Айтсаңыз, сизге жагабы же блокто жашаган? Жагат, биринчи эле бул кенендиги, анан ванна туалет ичинде болгондо. Жакшы. А блокто жашагыңар келет беле? Ооба. Эки подъездтин аябай таза экен да. Анын тазалыгын ким карайт? Жителдер карайт го, бул жерде жашоочулар, тургундар үйдөн. Силер кыздар ал жакта тиешиңер жок? Биздин тиешибиз жок. А сиздер комнатада дежурствогасыздар? Ооба. Күндө. Ооба, күндө. Ар кимдин өзүнүн дежурство болгон күнү бар. Манас университетинин жатаканасы сизге жактыбы? Комментарийге 0-дон 10го чейин баа бериңиздер. Жана ошол жака эле кайсы университеттин жатаканасын кийинкиде барып көрөйлү. Жазып коюңуздар, бирөөсүн тандайбыз.